Ошол мезгилде жалпы эл кыйналып, малдан, акчадан тукулжурап турушкан. Шабдан баатыр үйдө байбичеси менен тамак ичип отурган. Аңгыча сырттан дубананын үнү угулду. Алла үй, Алла үй, Баатыр Шабдан ой арстаным, кыргыз элин ой бакканым. Алла үй, Алла үй, ата түрктү ой аралап, сендей айкөл ой таппадым. Алла үй, Алла үй, алакан чор ой денем шор, жамбак албай ой болдум кор. Алла үй, Алла үй. Байбиче, үйгө кирди, деди Шабдан баатыр. Шааке байбиче эшикке чыгып учурашып, үйгө кириңиз деп эшикти ачты. Дубана кыйналып кысталып жатып үйгө кирип, Шабдан баатырга жүгүнүп таазим кылды. Ой, төргөтүңүз, тамакка келиңиз. Дасторконго жакын отуруңуз, деп Шабдан баатыр Думананы карады. Жайдын күнү чокой кийип алыптыр. Чокойдун жыртыктарынан кычы буттары көрүнүп турат. Шымынын тизелери айрык. Кемселинин ар кайсы жери жамаачы. Тебетейинин тешиктеринен жүндөрү булайып турат. Бетинин, мойнунун буручтары катмарланып, абдан арык. Курсак ачкан көрүнөт. Нанды бурдап согунуп, чала чайнап жутуп жатат. Шабдан баатыр ойго чөмүлүп, олда шорду элим ай, деп ичинен кейди. Дубана тойгондугун билгизип бата кылды. Шабдан баатыр куржундагы ардак чепкенин алдырып келди да, чоң алтын медалынын бирин чыгарып Дубанага сунду. Дубана тарткынчыктады. Алыңыз, деди Шабдан баатыр. Үй бүлөгүңүзгө далайга чейин оокат болот. Үйүңүзгө барып жер айдаңыз, мал багыңыз. Кош эми, жолуңуз ачылсын. Дубана коштошуп сыртка чыкты. Сүйүнүчтөн эки бети албырып, денеси ысып чыкты. Шабдан баатырдын Дубанага бере турган ылайыктуу эч нерсеси жок эле. Ошондуктан эң ыйык, берилбес нерсесин Дубанадан аяган жок. Бечара кубанып кетти. Адамдарды канчалык көбүрөөк кубантсам, өзүмдү ошончолук бактылуу сезем, байбиче. Берген колум алаган, майлуу колум жалагам, деген кыргыздын макалы эң туура макал. Эгер бирөөгө бирдеме берсең, күлүп, ыкыласың менен бергин, кубанып кетсин, деди Шабдан баатыр. Адамдын көңүлү көкөлөп турган учурда, бир одоно сөз менен, туура эмес кыймыл менен, туура эмес көз караш менен ошол көңүлдү пастатып бузуп турса, анда адамдын шаабайы сууп, көңүлү чөгүп, өзүнүн жеткен, Кудай берген жакшы маанайын тартып алгандай болуп, туура эмес абалда калат. Ошондуктан адамдын көңүлүн баалап, ал кубанып жаткан учурда аны жооткотуп, ага гүлдөстө тартуулап, сөз менен, көз караш менен кубанычын коштосо, ошол гүлдөгөн көңүлдүн ого бетер ажары ачылат. Бул учур көпкө чейин көңүлүндө сакталып, адамды эргитип, жакшы маанайды тартуулап, улам эстеген сайын адамдын көңүлү бийиктеп, кубанып турат. Көңүл менен жасаган иш ажарлуу болот. Көңүл чаппаса, каалабаса, көңүлдө болбосо, көп иш негиздүү болбой калат, аягына жетпей калат. Көңүл бурбай, акылды укса, эс тутумунда калбайт. Көңүлдүн пастыгы адамга илдет, санаа, коркунуч, запкы берет. Көңүлү көтөрүңкү адамдын иши илгерилейт. Көңүл ток болсун. Көңүл менен иш жаса, көңүл менен акыл ук, көңүл менен сөз сүйлө, адамдын көңүлүн тапканды үйрөн, көңүл ыргагын бийик карма.
Төбөбүздө нур төбөлөсүн, көкүрөгүбүздө кубаныч көкөлөсүн.